Саламатсыздар, Мурат төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Бактергешич. Ушу Бактергеш, сиз менен ушул бир 2 жума мурун жолукканда бир жакшы, кубанычтуу кабар айттыңыз эле да. Ушул көп жылдан бери көтөрүп келе жаткан ушул Алабука районундагы Чана Сай суу сактагычынын ушу экинчи этабы уже буйруса планга кирди дедиңиз. Тиешелүү акча каражаттары каралып, ушу 1 миллиардка жакын сом. Ушул 3 этап менен ушу 3 жылдын ичинде бүтөт буйруса деп айттыңыз да. Анан ал бөлүнгөн акча дагы ушул бир нече этапка бөлүнүп, курулуш иштери башталат, тендер жарыяланды дедиңиз. Ушундай бир жакшы, кубанычтуу кабар айттыңыз. Эми бул ошол шайлоочуларыңызга дагы жакшы, кубанычтуу кабарды айтсаңыз болот деп айттыңыз эле. Ушул кабарды угуп, бүгүнкү күндө биздин район эли дагы аябай кубанып турат. Элдин атынан, өзүмдүн атыман чоң терең ыраазычылык билдирем сизге дагы, Бактергешевич. Анан эми бул долбоор ишке ашса 2800 гектар кайракы жер суу менен камсыз болот. Бул эми баягы проект бир мезгилинде көп жыл ушул маселени көтөргөнбүз. Бир негизсиз себептер менен бул планга кирбей келген да. Анан эми азыр бул мындан сырткары Алабука районунда дагы Бактергеш ошол Сумсар суу сактагычынын куруу жана Орток Бел массивиндеги суу келүүчү баягы каналды дагы ошол 2017 жылдан 2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын ирригация өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасына кирген да. Ошону дагы бир эске алып койсоңуздар жакшы болот эле да. Эми азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул 2030 жылдарга чейин ошол баягы суу сактагычтарды сактап, ошо суу жетпеген жерлерге сууга суу менен камсыз кылуу деп айтып келип атат, камсыз кылгыла деп. Эми ошон үчүн мынагы Алабука районунда дагы ошол май мезгилинде ошо тоодон суу жакшы келет да. Анан ошол 50% гана ошол дыйкандар колдоно алат, калган 50% ошол кошуна мамлекетке агып өтүп кетет. Ошол дыйкандарга керектүү июль-август мезгилдеринде ошол тоодон суу тартыш болуп азайып, сайларда суу калып, ошол биздин дыйкандар дагы тиешелүү суу ала албай, ойлогон баягы натыйжалуу жана түшүмүн ала албай калышат да. Ошондуктан ошол бир 2-ден 5 баягы 2-ден 5 миллион метр куб суу бата турган суу сактагычтарды дагы салсак жакшы болот эле да. Ошону да бир эске алып койсоңуздар. Эми анан мисалы биздин Азизат Окузович, Чана Сай боюнча 13 мартта бизде тендер ачылат. Курулуш иштери Чана Сай боюнча башталат. Буну айтсаңыз болот. Кийинки Сумсар суу сактагыч боюнча азыр биз долбоорлоо иштерин жүргүзүп атабыз. Долбоорлоо иштеп бүткөндөн кийин, экспертиза бүткөндөн кийин аны тендерге коебуз. Эгерде быйыл жакшы бүтүп калса, анда тендерге коебуз. Курулуш иштерине биз план киргизебиз. Андан кийин сиз айткан бүт БСР БДР биз Алабука районуну биз толугу менен ревизия кылып чыктык. Ал жерде мен билишим боюнча бир 3-4 кичинекей БСРлерди куруу боюнча да планыбыз бар бизде.